12 мартка карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Бүгүн 12 мартта Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Султанбай Айжигетов фракциядан чыкканы тууралуу билдирүү үчүн 10 мүнөт сураган. Бирок сунушту 20 депутат колдоп, 14-ü каршы добуш бергендиктен өтпөй, ага сөз берилген жок. Эми мага сөз да бербейсиңерби? Же кандай деп түшүнсө болот? Мыйзам деген барбы? Бул парламентпи же нотариалдык органбы? Уялбайсыңарбы? Сөз берип койгула да. Мен өзүмдүн фракциядан чыгып кеткеним жөнүндө билдирүү кылып коеюн деп атам. Андан тышкары эч нерсе айтпайм. Чек араны да, башкасын да айтпайм. Мен өзүмдүн сөзүмдү айтып койгонго да уруксаат бербейсиңерби? Парламентсиңерби же эмнесиңер? Депутатсыңарбы же кимсиңер? Деди Айжигетов. 5 мартта Айжигетов парламентте достук айылын берүүгө каршы чыккан. Мындай билдирүүсүнөн кийин аны Ыйман Нуров фракциясынын мүчөлүгүнөн чыгарып салышкан. Айжигетовдун пикирине президент Садыр Жапаров да жооп берип, депутатты манипуляция кылууга айыптаган. Өлкө башчысы чек ара маселесине түбөлүк чекит коюлганын билдирип, эки өлкөнүн кызыкчылыгы теңме-тең эске алынганын айткан. Бишкектин четинде жайгашкан Жаңы ат майданында көкпөрө ойноп жаткан оюнчу Мирлан Сражденов каза тапты. Окуя бүгүн 12 мартта Нооруз майрамына арналган турнир учурунда болгон. Сос түйүндөгү тараган видеодо Сокулук районунун Бөрүлү жана Оштун Бүркүт командаларынын оюнунда Бөрүлүнүн 45 жаштагы капитан башчысы жерден улакты көтөрүп жатканда ат менен кагылышкандан кийин жерден тура албай калган. Ички иштер министрлиги Сражденов ооруканага жетпей каза тапканын билдирди. Бул факт райондук милицияга катталып, териштирүү иштери башталды. Жогорку Кеңештин депутаты Илимбек Кубанычбеков Ички иштер министрлигинин маалыматына шилтеме берип, 2,5 айдын ичинде Кыргызстанда 17 мектеп окуучусу ар кандай жагдайда каза болгонун билдирди. Бул боюнча ал парламенттин 12 марттагы жыйынында маселе көтөрдү. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов балдардын өлүмүнө интернеттеги буллинг да себеп болуп жатканын айтып, алдын алуу иштери тууралуу маалымат берди. Мектептерде балдар менен иштеген социалдык кызматкерлерге 550 жаңы штат ачылды. Мектептерге психологдордун да штабын киргизебиз, деди ал. Акыркы жолу Жалал Абад облусунун Каракөл шаарында 1 мартта 16 жаштагы өспүрүмдүн өмүрү кыйылган. Милиция ал асынып каза болгонун билдирген. Февраль айында эле 9 окуучу ар кандай жагдайда каза болуп, алардын 6-ынын өлүмүн милиция суицид деп атаса, 3-өө курбуларынын зомбулугунан көз жумганы айтылган. Ички иштер министрлиги 2024 жылдын 10 айында 75 өспүрүм өз өмүрүн кыйганын маалымдаган. Ушул тапта Кыргызстандагы 960 айылда таза суу жок. Ал айылдарга таза суу жеткирүү үчүн 1 миллиард доллар керек. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары жана суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүүчү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев Жогорку Кеңештин 12 марттагы отурумунда билдирди. Анын сөзүнө караганда 1 миллиард доллардын 800 миллион доллары таза сууга, 200 миллион доллары саркындуу суу үчүн керек. Учурда биз 168 айылда долбоорлоо жана курулуш иштерин жүргүзүп жатабыз. Быйыл 40 айылды бүтүрөбүз, деди Бакыт Төрөбаев. Министр каражаттын булагын ачыктаган жок. Таза суу маселеси өлкөдөгү көйгөйлөрдүн бири. Айрыкча ичүүчү суунун тартыштыгы аймактарда курч. Ичкенге таза суу жеткиликтүү болбогон айылдарда күз мезгилинде ичеги карын ооруларына, жугуштуу илдеттерге байланыштуу маселе жаралат. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүүчү өнөр жайы министрлиги былтыр жайында берген маалыматына караганда 1906 айылдын 637си гана таза суу менен камсыздалганы айтылган. Дагы 1071 айылга жакын арада ичүүчү таза суу киргизүү зарылчылдыгы бар. Мекеме учурда өлкө боюнча 260 айылга таза суу киргизүү программасы иштеп жатканын маалымдаган. 2011 жылы республиканын жүздөгөн айылдарын таза суу менен камсыздоо максатында таза суу долбоору ишке кирип, 2023 жылы Азия өнүктүрүү банкы каржылоону токтоткон. Долбоор болжол менен 20 миллион долларды түзгөн. 4 жыл мурун бийлик 2023 жылга чейин өлкөнүн калкын таза суу менен толук камсыз кылууга убада берген.